Үчүнчү бөлүм. Бала тарбиясы. Балага эне тандоо. Баланын тарбиясы анын энесин тандоодон башталат. Өмүрлүк жубайын тандоо жөнүндө китептин башында сөз козгогонбуз. Эне тарбиянын булагы болгон үчүн келечекте атын көтөрүп жүрө турган урпагына жакшы тарбия бере ала турган, өрнөк боло ала турган энени тандоо эркекке зарыл. Пайгамбарыбыздын ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, көңдүн үстүнө өскөн татынакай гүлдөн сактангыла деген насааты бар. Бул тарбиясыз үйдө өскөн сулуу кыздан этият болгула деген эскертүү. Дагы бир хадисте аялга 4 нерсесине карап үйлөнөт: тегине, байлыгына, жамалына жана ыйманына. Силер ыйманына карап үйлөнгүлө, береке табасыңар деген. Кыздын ыйманы да, тарбиясы да анын энесине байланыштуу. Ошон үчүн энесин көрүп кызын ал дегенди да эстен чыгарбоо керек. Кыскасы, үйлөнөрдө эмне болсо мейли, үйлөнсөм болду дебей, кийин өкүнбөө үчүн көздү ачып, аркы беркиге көңүл бурган жакшы. Төмөндө кыз тандоодо, тагыраак айтканда, өмүр бою чогуу жашап, чогуу бала көрүп, аларды тарбиялап, урук урпак калтыруудан жан шерик боло турган жар тандоодо эмнелерге көңүл буруу керектиги тууралуу кыскача бердим. Ушуну карап коюңуздар. Биринчи, хадисте айтылгандай, ыйманына маани берүү зарыл. Адамдын ыйманын таразага тартып көрө албайсың. Ыйманды анын жасаган ишинен билесиң. А дегенде дене мүчөсүн жаап жашырып, жоолук салынып жүргөнү маанилүү. Анан намаз окуйбу, окубайбы? Мунусун кароо керек. Андан кийин салынган жоолугунун, окуган намазынын акыйкатын билеби же жөн эле ээрчимеби? Буга кароо зарыл. Анткени кээде башында жоолугу барлар деле Кудайдан коркуу сезими жок болушу мүмкүн. Кудайдан корккон такыба кыз болсо, өзүн чоочун эркектерден оолак тутат, ыйбалуу, уяң болот. Ушундай такыба кыздарга өмүрлүк жар болуу бактысы бешенеңизде болсо, үй бүлөлүк жашооңуз тынч, балдарыңыздын таалим тарбиясы түз болот. Экинчи, кыздын ата-энесине кароо керек. Алма сабагынан алыс түшпөйт. Кыздын ата-энесинин диндарлыгы, адамгерчилиги, мамилеси, кулк мүнөзү сөзсүз таасирин тийгизет. Андыктан ата-энесине, айрыкча энесине көңүл буруу зарыл. Турмушта ата-энесине карап үйлөнгөндөрдүн көбү жакшы жашап кетери белгилүү. Үчүнчү, кыздын ага-инелерине да кароо керек. Элде ат атасын тартат, эр тайын тартат деген сөз бар. Бул жөн эле айтылып калган сөз эмес, турмушта далилденген сөз. Буга көбүнчө баласынын акылдуу, күчтүү, олборлуу, сөбөк саактуу, чыйраак болуусун каалагандар көңүл буруусу керек. Анткени көбүнчө баланын дене бою, келбети тай журтун тартат. Ошондуктан буга да көңүл буруп койгон жакшы. Төртүнчү, төркүнү жакындын төшөгү жыйылбайт дейт. Төркүн алыс болсо, кыз турмушка чыкканын анык билет. Жакын жерге чыккан кыз чыныгы турмуштун маани маңызын түшүнбөйт. Бешинчи, ата-эненин эки башка улуттан болгону да балдардын акыл эстүү, өзгөчө ой жүгүрткөн, таланттуу болуусуна шарт түзөт. Турмушта кыйындардын көбү эки башка улуттагы жубайлардан чыгары маалым. Бала төрөлгөнгө чейин аткарылуучу иштер. Исламда баланын тарбиясына, келечегине көңүл буруу, анын энесин тандоодон башталары жогоруда айтылды. Ислам дининин өзгөчө артыкчылыгы жакшылыкты да, жамандыкты да алдын алгандыгында жатат. Муну бала тарбиялоодо баланын энесин туура тандоо зарыл деп эскерткенинен да байкайбыз. Андан соң эркек менен аял үйлөнүп, нике кыйылып, үй бүлөлүк жашоо башталганда али пайда боло элек бала үчүн ата-эне кам көрө баштайт. Бул да исламдын бир өзгөчөлүгү. Пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, жубайлар кошулардан мурда: Аллахым, бизди шайтандан алыс кыл жана шайтанды бизге берген перзенттен алыс кыл деп дуа кылып, ушул кошулуудан бойго бүтүп балалуу болушса, ага шайтандын зыяны тийбейт деген. Деп дуа кылып, ушул кошулуудан бойго бүтүп балалуу болушса, ага шайтандын зыяны тийбейт деген. Жубайлар али жаратыла элек баласынын тарбиясына ушинтип кам көрө башташы керек. Пайгамбарыбыздын ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, бул сүннөтүнө терең маани берип, дайыма аткарууга аракет кылуу зарыл. Анткени мында баланын келечегине өтө чоң таасирин тийгизе турган иш айтылып жатат. Үрөндү жерге көмүп коюу анын дарак болуп, түшүн берерине жетиштүү эмес. Ага суу куюп, жерин жумшартып, дарылап, бутап, кыскасы көп мээнет менен анан түшүн берчи бакка айланат.
Бала бойго бүткөндөн кийин ага физикалык жактан да, руханий жактан да азык берилиши керек. Бала кемчиликсиз толук кандуу, ден соолугу чың жетилүүсү үчүн эне организмге керектүү витаминдүү азыктарды колдонушу керек. Ал эми баланын руханий жактан жетилүүсү үчүн эне дайыма көңүлү ачык, эч ачууланбай, кыйкырбай, өзүн токтоо, сабырдуу алып жүрүүсү зарыл. Ошондой эле убактысынын көбүн ибадат менен өткөргөнү жакшы. Куран окуп, аны угуп, зикир чалып, келмени кайталап, кыскасы көп убактысын ибадатка байлашы керек. Курсактагы баланын рухий жетилүүсүнө бул өтө чоң таасирин тийгизет. Биринчиден, бойкат кезинде дайыма Куран окуган эненин төрөтү жеңил болот. Экинчиден, бала кулк мүнөзү жакшы, динге оңой тартылган бала болот. Бала төрөлгөнгө чейин ата-эне Аллага кайрылып ыймандуу, такыба, 6 саны аман, ден соолугу чың перзент бере көр деп дуа кылып жүрүүсү зарыл. Бала төрөлгөндөн кийин аткарылчу жөрөлгөлөр. Биринчи, бала жаңы төрөлгөндө ага жакшылык тилеп дуа кылуу керек. Пайгамбарыбызга ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун жарыкка келген наристелерди алып келгенде башынан сылап, ага жакшылык тилеп дуа кылчу. Бала жарык дүйнөгө жаңы келип, анын оош кыйышы көп, ак менен кара, чындык менен жалган, адал менен арам атаандашкан жашоосу башталган күнү ата-эне анын дүйнө жана акыретине жакшылык тилеп дуа кылсын. Экинчи, төрөлгөн наристени таттуу нерсе менен оозандыруу сүннөт. Пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун балдарды куурма менен оозандырчу. Курма курамында глюкозасы көп азык. Ошон үчүн курманын магызын чыгарып, ошо менен баланы оозандыруу пайдалуу. Муну баланын атасы же энеси аткарса болот. Кээ бир алымдар баланы ар кимге оозандырбай, оозунда илими бар, такыба адамдарга оозандыруу жакшы экендигин айтышкан. Буга алар пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун Умму Сулаймга кайрылып, баланын оозуна эч нерсе салбай тургула, деп кийин баланы өзү оозандырганын далил кылышат. Үчүнчүсү, төрөлгөн баланы ак түстөгү таза кездемеге ороо сүннөт. Пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун Азирети Саудага бала төрөлгөндө мага кабар бербестен эч нерсе кылбагыла, деп кийин Сауда бала төрөлдү, анын киндигин кесип сары кездемеге ороп койдук дегенде пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун аны ак кездемеге ороого буйруган. Ак кездеме таза болот. Башкача айтканда ага кир жукса дароо билинет. Ошон үчүн пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун ак түстөгү кийим кийүүнү жакшы көрчү жана башкаларды да ушуга кызыктырган. Ак кийим тирүүлөрдүн да өлүктөрдүн да кийими деп айтчу. Башкача айтканда өлгөн адамды да ак кепинге ороогула дейт эле. Демек, адам төрөлгөндө ак кездемеге чулгалып, өлгөндө ак кездемеге кепинделип жашырылат. Төртүнчү, баланын кулагына азан айтуу керек. Бул дагы пайгамбарыбыздын ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун сүннөтү. Небереси Хасан төрөлгөндө пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун анын оң кулагына азан айткан. Аалымдар мунун сыры баланын эң биринчи уккан сөзү Алла Тааланы улуктаган, намазга, жакшылыкка чакырган сөздөр болгондугун да дешет. Кээ бир аалымдар адам төрөлгөндө анын кулагына азан айтылат да, кийин өлгөндө ага азаны жок жаназа намазы окулат. Бул адамдын өмүрү азан менен намаздын ортосунчалык эле кыска экендигин туюндурат деп түшүндүрүшөт. Бешинчи, балага жакшы ат коюу. Бизде баланын кулагына азан айтууну ага ат коюуга байланыштырышат. Негизи бул экөөнүн бири-бирине тиешеси жок. Бирок балага жакшы ат коюуда пайгамбарыбыздын ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун сүннөтү, буйругу. Кыяматта атаңардын жана өзүңөрдүн атыңар менен чакырыласыңар. Ошон үчүн жакшы ат койгула деген. Ошондой эле мааниси динге каршы келип калган ысымдарды пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун өзгөрткөн учурлар болгон. Көп аалымдар адамдын аты анын жашоосуна таасирин тийгизерин айтышкан. Диний эмес илимпоздор да адамдын аты ага таасир берерин айтып жүрүшөт. Балага төрөлгөн күнү эле ат коюу керек. Төрөлгөндөн 7-чи күнү койсо болору тууралуу да айтылган. Бизде ар кандай эски ырымдарга таянып, балага ат коюуда кемчилик кетирген учурлар көп болот. Динге көңүл буруп, ырымы жок эле жакшы ат коюу керек. Пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун
Ысымдардын жакшысы Абдулла, Абдуррахман деген. Дагы бир айтымда абд, кул деген сөз менен башталган аттар жакшы деп айтылган. Абд деген сөздү Алла Тааланын Рахим, Рахман, Азиз, Кадыр, Маннан жана башка ысымдарынын алдына коюп балага ат коюу эң жакшы. Мындан тышкары эл ичинде жакшы деп эсептелген маанилүү ысымдарды койгонго да болот. Негизгиси бала чоңойгондо өзүнүн атынан намыстанбай жана динге каршы келбеген, динсиздерге тиешелүү болбогон аттарды коюу зарыл. 6-чысы, балага арнап садага берүү. Наристенин карын чачын алып, аны таразага салмактап, салмагы канча болсо, ошончо салмактагы күмүштүн наркында садага берүү сүннөт. Садага бале кырсыктан сактайт деп айтылат. Балага арналып берилген садага да анын бале кырсыктан алыс болуусуна себеп болот деген үмүт болушу керек. Чачтын салмагындай күмүштү же анын баасын садага кылуу сүннөт. Эгер андан көп садага берсе, анын пайдасынан башка зыяны жок. 7-чи, акыйка. Башкача айтканда жентек той. Бала төрөлгөндөн 7 күндөн кийин, же 14, же 21 күн өткөндөн кийин атайын балага арнап кой союп, кедей кембагал тууган урукка тамак аш кылып берүү жакшы. Пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, неберелери төрөлгөндө бирден кочкор курбандык чалганы айтылат. Башка хадистерде кыз балага 1, уул балага 2 кой союу керектиги айтылган. Кээ бир алымдардын пикиринде, эгер жогоруда айтылган убактарда акыйка кылынбай калса, бала балакат жаш курагына жеткенге чейин деле акыйка кылса боло берет.